Баарыңызга ыраазычылык билдирем, активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүп, менин ошол акыркы посторума абдан жакшы ой пикирлер менен сунуштарды жазып турсуздар. Четте калбай, ар дайым ушундай активдүү болуп, бири-бирибизди колдоп, бири-бирибиздин идеяларыбызды дагы угуп, алдыны көздөй кол кармашып күч бирдикте деп кете берелик. Баарыңыздарга жакшы ийгиликтүү күн каалаймын. Бүгүн көп жакшы жаңылыктарды угуп, көрө турган күндөрдүн катарын ушул күн толуктасын. Бүгүн башкы жолугушуу кеңсесинен чыгып, Наталья айым экөөбүз таанышып, бир багытта иштеп атканыбызга кубандык. Волонтерлордун катарын толуктайт экен. Өзгөчө мына ушул айымдар азыр кордук көрүп атат, кордук көргөн айымдар жана ошондой эле баягы үйсүз калган наристелер боюнча иштейт экен. Буюрса биз дагы жакшы долбоорду алып баралы деген үмүтүбүз бар. Ал эми бүгүнкү биздин ажообуз менен болгон жолугушуу тууралуу жакшы маалыматтарды кененирээк бир аздан соң бөлүшөм. Менин сомума түшкөн акчанын баардыгы отчету бул жерде. Канча акча алдык, канча акча эмнеге коротулган, кандай кеткен, анакей көрүңүздөр. Мына 40 барак. Ар күнүңүздөр келип өзүңүздөр номериңиздерди таап, акча түшкөнүн көрүп, жана биз аны каяка коротконубузду текшерсеңиздер болот. Мына бул жерде көрүнүп турат. Канча сомдон ким акча кандай чогулткан, берген. Азыр мына ушул волонтерлорду аракет кылып чуркап жүргөндөрдү ким жаманатты кылып атат, ким жамандап атат билесиздерби? Бул ошол биздин кайрымдуулук ишибизди жактырбай жаткан инсандар. Булар кимдер экенин сиздер жакшы билесиздер. Биз буларга аябай чоң тоскоолдук кылып атабыз. Булардын бизнесине биз жолтоо болуп атабыз. Ошон үчүн толтура аккаунт фейктерди жаратып алып туруп, бизди шыбап жатышат. Мындай, тигиндей акча кылып атат, тигиндей кылып атат, мындай кылып атат деп. Кудайдан коркпогон адамдар биздин ак жумушубузду дагы көрө албай жатышат. Кудайдан коркпогондор бирөөнүн өлүмүнөн, бирөөнүн оорусунан акча таап жатышат. Мына ошондой негативтерге ишенбеңиздер.